Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү биздин өтө турган тема адабий тектер, түрлөр, жанрлар жөнүндө жалпы түшүнүк алабыз. Адабий тектер адабий чыгармаларды системага салуу жана топтоп ажыратуу принциби болуп эсептелинет. Көркөм адабият эпикалык, лирикалык, драмалык деген тектерге бөлүнөт. Көркөм адабияттын узакка созулган тарыхый өнүгүшүнүн натыйжасында мына ушул процесс келип чыккан. Ушул бул жердеги китептер бул Төлөгөн Касымбековдун китеби, бул эпикалык текке кирет. Манас эпосу дагы эпикалык текке кирет. Ал эми бул жерде турган китептер болсо эпикалык тек, ошондой эле драмалык тек, лирикалык тек тиешелүү китептердин баардыгы жайгашкан. Көркөм адабияттагы ушундай бөлүнүштү алгачкы жолу биринчи илимий термин менен атаган бул Аристотель болгон. Ал болсо ошол айткан адабий чыгармалар реалдуу дүйнөнү чагылдыруу ыгына жараша тектерге бөлүнөрүн айтып кеткен. Бул жерде ошол Аристотельдин сүрөтү турат. Андан кийин адабий тек бири-биринен окуучуну ажырап турган көрүнүштөр эмес, алардын бири-бирине тиешелүүсү экинчисине оошу өтө берет. Анын үстүнө адабий чыгармалардын тектерге бөлүнүшү дайыма шарттуу болжолдуу мүнөзгө ээ болуп эсептелинет. Башкача айтканда, бул тектерге бөлүнүш бул жалпы жолунан алар бири-биринен айырмаланып турат, бирок көпчүлүк учурда алар бири-бирин баягы толуктап, бири-бирине аралашып жүрүп отурат экен да. Мисалы үчүн лирикада монолог өкүм сүрөт, драмада диалог, конфликттер, эпосто монолог, диалог, жана башка окуялардын жүрүшүн баяндоолор, портреттик жана пейзаждык мүнөздөмөлөр басымдуулук кылат да. Бул жердеги сүрөттө ушул портрет, пейзаж, графика мына ушулардын баардыгы кошумча каражат катары кызмат кылып, адабий чыгармаларда кызмат кылып турушат. Ушул эпикалык тек жөнүндө айта турган болсок, эпикалык текке ошол эпостук тектер жана прозалык чыгармалар кирет да. Көркөм адабияттын 3 тегинин бири. Мында адамдын ички сезимин билдирүүчү лирикалык тектен жана сахнадагы коюлуучу ушул драмалык тектен айырмаланып, мында окуялардын өнүгүшү, каармандардын ар кандай иш-аракеттери, адамдардын бири-бирине болгон мамилелери, баяндоо түрүндө жазган ар кандай жанрдагы чыгармаларды жалпысынан багы эпикалык текке киргизебиз. Мына ошолорду көрсөк болот да. Бул жерде ошол эпикалык тектин залкарлары Алы Токонбаев, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков деген адамдар турат. Андан кийин ушул эпостор дагы ушул эпикалык текке кирип кетет. Мында эпостордо дагы ошо турмуштун ар кандай көрүнүштөрү, окуялар ушул автор аркылуу сүрөттөө, баяндоолор, гипербола аркылуу ошол ашыкча баяндоолор дагы эпостордо кезигет. Ал эми драмада окуялар каармандын кыймыл-аракети, өз ара сүйлөшүүсү, баягы диалог формасында, анан конфликти формасында болуп турат. Ал эми лирикада адамдын ички сезимдери туюнтулуп турат. Бул жерде ушул Манас эпосунун сүрөтү турат. Анан тышкары ушул драмалык текке кирген ушу Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры деген чыгармасынан бир көрүнүш көрсөтүлгөн. Эпикалык тек ушул чакан формасы, орточо формасы жана чоң формасы деп 3 топко бөлүнөт. Чакан формасына аңгеме, новелла, очерк, тамсил, легенда, мифтер кире турган болсо, мында болсо кыскача эпизод сүрөттөлүп турса, ал эми орточо формасына повесть менен эпикалык поэмалар. Эпикалык поэмаларда бул кыскача бир мазмун көрсөтүлөт. Мында болсо ошол турмуштун кырдаалдары баяндалып турат. Ал эми чоң формасында болсо эпос менен роман кирет да. Мында болсо бир нече окуялар, мында бир нече каармандардын көрүнүштөрү, мамилелери сүрөттөлөт. Бул жерде ошол эпикалык текке кирген Омар Султановдун Адамдын турмушу деген китеби көрсөтүлгөн. Бул китепте ошо кыргыз элинин турмушу көрсөтүлгөн бул китепте. Андан кийин ушу
драмалык тек ушул драмалык тек грекче бул аракет, сахнага коюуга ылайыкталып жазылган чыгарма болуп эсептелинет. Өзүнчө бир адабияттын теги. Ал байыркы грек адабиятында пайда болуп, ошол мезгилдеги негизги сапаты азыр да кадимкисиндей сакталып келе жатат. Драмалык чыгармаларда окуя каармандардын кеминде гана өнүгөт. Мында прозадагыдай автордук баяндоо, сүрөттөөлөр болбойт. Жанрдын негизин ошо конфликт түзүп турат да. Бул жерде ушул драмалык тектин залкары Бексултан Жакиев ал көптөгөн драмалык чыгармаларды жараткан. Мисалы Миң кыял, Алтын аяк, Жүрөлүчү жүрөк оорутпай, Жолугушуу, Өкүм, Саадак какты, Жаза, Эртең жаңы жыл, Күттүргөн жазда келер деген сонун мыкты драмалык чыгармаларды жаратып кеткен. Өзгөчө жана ушул драмалык чыгармалар ошо күнүмдүк турмуштагы окуялар, актуалдуу окуяларды баяндап турат да. Андан кийин ошол эле драма жанры өз арын драмалык тек ошол драма, комедия, трагедия деп дагы өз алдынча ушул жанр болуп бөлүнүп кетет. Кыргыз адабиятында ошол совет бийлигинин жылдарында гана пайда болуп, ошонун негиз салуучулары Токобаевдер, Жантөшевдер болгон. Бул жердеги сүрөттө ошол Токобаевдин Кайгылуу Какей деген пьесасынан көрүнүш, ошондой эле Жантөшевдин Курманбек пьесасынан дагы көрүнүштөр көрсөтүлгөн. Анан драматизм же драмалуулук дегенде, бул драматизм ошол драмалуулук жеке эле драмага тиешелүү эмес, ал кээ бир учурда эпикалык, лирикалык тектерге да тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Анткени себеби аларда деле баягы окуялар, конфликттер болуп калышы мүмкүн. Ар кандай карама каршылыктар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул тектер бул жалпы жонунан айырмаланганы менен бирок бири бирине аралашып кете берет да. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повести бул эпикалык текке кирет. Бирок бул жердеги Танабай менен Чоронун катуу каршылашып айтышуусу драматизм. Ошондой эле ушул Танабайды партиядан чыгаргандан кийин Чоро аябай кайгырып калат да. Мына ошол учурдагы көрүнүштөр дагы ошол драмалуулукка кирип кетет да. Бул жердеги китептерде ошо драма жанры, лирика жанры жана ошондой эле проза жанры дагы китептер жайгашкан. Андан кийин ушул драма жанрында эмгек кылган адамдарды биз драматург дейбиз. Кыргыз адабиятында өңчө ушул мыкты драматургдар Абдан Момунов, Байжиев, Жакиевдер болуп келген. Андан ошондой эле ошо кара сөз менен катардагы акында, прозачыда, драматургда болуп келген адамдарыбыз да бар. Алардын катарында ошо Токомбаев, Маликов, Турусбеков, Бөкөнбаев, Алыбаев, Садыков деген адамдар толуктап турат. Бул сүрөттө ошо Жомурт Бөкөнбаевдин сүрөтү, Жусуп Турусбековдун сүрөтү жана ошондой эле Медин Алыбаевдин сүрөттөрү бул жерде көрсөтүлгөн. Ошондой эле лирика ушул гректердин кылдуу музыкалык аспабы лиранын коштоосу менен аткарылган ырлар дегенде негизинде пайда болгон. Лирикалык ушул текке бул поэзия жанры кирет. Ушул поэзия жанрынын залкарлары бизде аябай көп. Анын өкүлү катары бул жерде сүрөтүп турат. Ал Токомбаев, Жомарт Бөкөнбаев, Жусуп Турусбеков, Сооронбай Жусуев деген сонун биздин алып акындарыбыз бар. Анан азыркы заманбап чыгып келе жаткан биздин мыкты акындарыбыз дагы бар. Алардын катарын Алтынбек Исмаилов толуктап турат. Алтынбек Исмаиловдун ошол Таш күзгү, Агыш түйүн деген мына бул сүрөттөгү Агыш түйүн деген китебинин бет ачарынан бир көрүнүш. Андан кийин лирика бул эпикалык жана драмалык тектен айырмалуу адабияттын үчүнчү теги болуп эсептелинет. Мында турмуштагы лирикалык каармандын ички сезимдери, кубанычы, өкүнүчү, арзуусу, толкундануусу, сүйлөшүүсү жана башкалар көрсөтүлөт. Жана башкалар берилет. Ушул сезимдер анын ошол дүйнөгө көз карашын, турмуш жөнүндөгү ой толгоосу, мамилеси чагылдырылат. Лирикалык текке кирген жанагы поэзия жанрындагы ушул жаш поэзия, жаш акындардын ошол кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы деген ушул китепте ошонун ырлары берилген. Анан сөзсүз түрдө бул жерде акыл ой антологиясы деп мен муну эмнеге кошуп койдум, себеби дегенде сөзсүз түрдө ошол ыр жазган адамдар ар бир сөздүн баягы гүлүн терип жазыш керек. Ошон үчүн бул антологиянын дагы кереги тиет.
Ошол лирикада иштен өзү тараптан субъективдүү мамиле жасалат. Лирикага көбүнчө көлөмүнүн чакан болушу, ушул конфликттин сезим ойлорунун өсүшү, көрүнүшү, жанагы ой жүгүртүүнүн ар кандай улам айткан пикири, туюму башкы планга чыгат да. Анан эмоциялуу, салыштыруу, эпитет, контраст, параллелизм, жандандыруу деген поэтикалык каражаттар дагы арбын колдонулат. Ошол лирикалык тектин өкүлү катары Сооронбай Жусуев, анан бул жерде ушу публицистикалык мүнөздөгү ырларды жараткан Шайлообек Дүйшөевдин сүрөттөрү турат. Ушул лирикалык текке кирүүчү бир чыгарманы азыр мен окуп берейин. Мында ошо лирикалык каарман дагы бар. Омур Султановдун бул Ак булуттар деген чыгармасы. Каалгып ак булуттар көчөсүңөр, канча бир жерлер басып өтөсүңөр. Түрүлүп түгөнбөгөн сапар тартып, түнөргөн тоо башына түнөйсүңөр. Кайча өткөн тагдыр менен жолго чыгып, силерди ак булуттар жолдош кылып, мен келип алтын кумдуу көл жээгине олтурам эскерүүдөн иштен сызып. Сезгендей айрыларды коркоор элем. Өчүш бизди өксүткөн жаңылууга өмүрдүн өрүңкөздөй жалгыз келем. Кайгынын каран төнүн жарык кылар, каралдым жашоодо көп жакшылык бар. Сен азыр эмнени ойлоп турдуң экен, айдалып баратканда ак булуттар деп айткандай, бул жерде аябай мыкты деңгээлде айтылган. Ошол лирикалык каармандын ички ой сезимдери ошол ак булуттар аркылуу салыштырылып мыкты деңгээлде көрсөтүлгөн. Бул жерде сүрөттө ошол Омур Султановдун сүрөтү турат. Биз жалпы жонунан бүгүн 3 тек жөнүндө сөз кылдык: эпикалык тек, драмалык тек жана ошондой эле лирикалык тек. Мына ушул ар бир тектердин өзүнүн жанрлары да бар да. Мисалы эпикалык текте прозалык жанр, драмалык текте драма жанры жана ошондой эле лирикалык тек бул поэзия жанры кирип кетет да. Ошол жанрлар жана тектер, алардын ошо түрлөрү жөнүндө бүгүн сөз кылдык. Алар да өз арадагы түрлөргө бөлүнүп кетишет да. Мисалы драма өзүнчө бөлүнүп кетип атпайбы? Комедия, трагедия депчи. Ошол сыяктуу булар дагы бөлүнүп кетет. Өзүнчө жанрларга бөлүнүп кетет экен. Жалпы жонунан ошо түшүнүк ошол слайддын артына ушул бүгүнкү тема тууралуу суроолор берилди. Ошол суроолорго дагы жооп берип окуңуздар. Андан тышкары ушул бүгүнкү тема тууралуу ар кандай булактар ушу слайддын артында берилди. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.